Сайыз убагында Өзбекстандын Фергана өрөөнүнөн өндүрүлгөн пахта кездемелер Кыргызстандын Ош облусундагы текстиль ишканасында кайра иштелип экспортко чыгып турган. Ал эми Баткен облусунан чыккан тоо-кен байлыктары Ферганага жөнөтүлүп, кайра иштелчү. Бирок сайыз бузулгандан кийин эки улуттун соода-саттык мамилеси солгундай баштаган. Акыркы 20 жылдан бери алакаларда токтоп калган эле. Эми Кыргызстан-Өзбекстан мамилесинин жакшырышы менен ишканаларда жанданат. Мамилени жакшы кылып, эскиден ата-бабабыз кылымдардан бою соода саттык кылып келген ошону жандантатка шарт түзүлдү. Бул багытта Фергана жана Баткен облусунун расмийлери өз ара оозеки түрдө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Алдыда эки өлкөнүн чек ара аймагына биргелешкен ишкана курууну пландап жатышат. Бир эле Фергана облусу менен эмес, Ташкент шаарынан да сунуш келип түшкөндүгүн облус жетекчиси Абиш Халмурзаев билдирди. Жакында эки өлкөнүн кошмо ишканаларынын ачылышы күтүлүүдө. Ташкенттен облус хакими Усманов азыр өзүнүн орун басарларын жибериптир. Тоже мындай чогуу иштейли, бир эле өрүк эмес, бул эме эмес, өрүктөрдү дагы иштетейли деп жатат. Кошмо ишкана ачайлы дейт. Учурда облустагы тоо-кен байлыктарын кайра иштетүүчү ишканаларды ачса болот дешет жергиликтүү ишкерлер. Ал үчүн эки өлкөнүн бизнес өкүлдөрү жыйналып, өндүрүүчү завод, фабрикаларды ачууну пландап чыгышы керек. Ошондо жумуш орундары түзүлүп, экономика көрсөткүчү жогорулап, кызматташтык да бекем болот. Мисалга алганда бизде тоо-кен байлыктары көп. Анан жанагы ошону бизде Кыргызстанда сырье көп, биргелешкен ишкананы түзүп туруп, заводдорду Баткен обласынын аймагында же Кыргызстан аймагында куруп, өндүргөн продукцияны сатканга жакшы шарт түзүлдү. Фергана, Исфара жана Баткен облусунун тамак аш же айыл чарба продукциялары бирдей болгон үчүн эки өлкө ишкерлери биргелешип экспортко алып чыксак болот дешет. Анткени буга чейин Кыргызстан ишкерлери экспорттогон товарлардын көлөмү талапка жооп бербегендиктен кыйынчылыктар жаралчу. Эгер сыртка биргеликте алып чыгышса, анда атаандаштык эмес, өнөктөштүк пайда болот. Мындайда баарына тең пайда алып келет. Биринчи кыргыздардын чагылбай аткан эмеси бул ошол объемдун жоктугу болуп атат. Ошо жүктүн көлөмүнүн аздыгы болгондон болуп атат. Ушул жерде мындай чогуу бир ишкерлер биригип иштешип калып турган болсо, жакшы мүмкүнчүлүк болот. Эки өлкөнүн кайсы аймактарына жана кандай ишканалар ачылат, ким каржылайт, азырынча аныктала элек. Ал багытта сүйлөшүүлөр менен макулдашуулар президент Алмазбек Атамбаев баштаган делегациянын Ташкенттеги сапарында каралып, бир жактуу чечилери күтүлүүдө. Делегациянын курамында өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү да барып, биргелешкен ишканаларды куруу багытында сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Фироза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.